Абалгурч Баткенге кайрадан чектөө киргизилип, коомдук транспорт токтоду. Баткен областынын аймагында коронавирус оорусуна байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал курч болуп жаткандыктан областтык штабтын чечими менен дагы бир катар чектөөлөр кабыл алынды. 28 сентябрдан тарта областтар жана райондор аралык, ошондой эле райондук, шаардык ички коомдук транспорттордун каттамы убактылуу токтотулду. Мечиттерде жаамат менен жума намаздарын окуу убактылуу токтотулду. Күндөлүк 5 убак жана жума намаздарын үй шартында окуу сунушталат. Областка катуу көзөмөлдөгү беткап режими киргизилди. Баткен областынын аймагына чек арадан өтүп жаткан Өзбекстан жана Тажикстандын жарандарын акыркы 3 күндө алынган ПЦР анализин терс жыйынтыгы менен киргизүү чечими кабыл алынды. Базарларда, соода борборлорунда, дүкөндөрдө, тамактануучу жайларда, коомдук жайларда санитардык талаптардын аткарылышы боюнча күн сайын рейд жүргүзүү жана дезинфекциялоо иштерин күчөтүү, баш ийбегендерге чара көрүү боюнча район шаар башчылары милдеттендирилди. Ошондой эле шайлоого карата үгүт иштерин жүргүзүүдө партиялардын санитардык эрежелерди, маска режимин, социалдык аралыкты сактоону көзөмөлдөөнү күчөтүү, ал эми белгиленген талаптарды бузгандарга чара көрүү тапшырмасы берилди. Мекенчил Базаркоргондо Ташиев: парламент кандай депутаттардан куралат? Элдин таламын талашкандарданбы же бизнесин коргоп бийликке кошомат кылчуларданбы? Тандоо элде. Мекенчил саясий партиясы Базаркоргон район Кызыл Үңкүр айылына барды. Депутаттардын эки түрү бар: арам акчасына элди сатып алып парламентке бизнесин коргоо үчүн баргандар жана элдин кызыкчылыгын башкы орунга коюп, акыйкаттуулукту талашып безилдегендер. Эл кандай кааласа ошондой парламент куралат. Бул тууралуу Мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Базаркоргон район Кызыл Үңкүр айылынын шайлоочулары менен жолугушууда билдирди. Бир добуш, эки добуш деп коебуз. Анын артында бир адамдын өмүрү, 5 жылдык ишеними турат. Бир добуш, бир тагдыр, бир жашоо. Ар бириңер бирден гана добуш бересиңер. Ошол бир мүмкүнчүлүгүңөрдү коррупционерлердин элдин эмгегинен жулуп алган ыплас акчасына сатасыңарбы же туура пайдаланасыңарбы? Дагы бир жума убакыт бар. Ойлонгула, эртең кандай депутаттарды көргүңөр келет? Безилдеп элдин таламын талашкан карапайым жарандардын жана мамлекеттин кызыкчылык үчүн жанын берүүгө даярлардыбы же бүгүн добушуңарды сатып алып эртең бизнесин коргоп анын айланасынан чыга албай бийликке кошомат кылгандардыбы? Силер кандай кааласаңар ошондой болот. Биздин колубузда силерди сатып алганга акча жок. Болгон учурда да сатып алмак эмеспин. Анткени биздин ниетибиз таза. Парламентке мамлекеттин тагдыры үчүн барууну кааладык. А коррупционерлер бүгүн бул, эртең тигил бийликке иштейт да бир аз коркунуч жаралса байлыгын жыйнай салып качып кетет, деди Камчыбек Ташиев. Айжан Акылбекова: саткындык акырындык менен мекенди акыретти сатканга жеткирет. Убагында актриса катары таанылган алып баруучу, коомдук ишмер Айжан Акылбекова саткындыктагы акырындык менен башталып, акырында мекенди сатууга жеткирерин айтат. Саткындык акырындык менен башталат. Адамдарды сатасың, абийириңди сатасың, максатыңды сатасың, жан дүйнөңдү сатасың. Ал өөрчүп отуруп мекенди сатканга, акыретиңди сатканга жеткирет. Канатбек Шабдалиев: урматтуу талапкерлер, айрыкча Ата Мекен партиясынан аттанган Рыскелди Момбеков байке, Жанар, Эльвира, Наталья, Тилек мырза, ошону менен бирге Бирбол партиясынан Чынар Капарова жана Алмамбет Шыкмаматов байке. Мен сиздерге жөн гана Кыргызстандын карапайым жараны катары кайрылам. Туура таймаш оор, күчтүү партиялар келатат. Акчасы бары да, бийлиги менен билеги күчтүүсү да. Бирок эмнегедир мен жогоруда аты аталган адамдарды сүрөп келатам. Себеби мен балдарымдын келечегин сиздерди оңдойт деп ишенем. Мурдагы чакырылышта Жанар Акаев, Рыскелди байке, Эльвира Сурабалдиева элдин үнүн айтып чыркырап келдиңер. Мен ошондой түшүндүм. Бул жолку чакырылышта Чынар айым да, Тилек мырза да силерге кошулат деп ишенем. Мен ушундай өзүмдүн жеке оюмду мен уккан элдин баарына үгүт кылып айтып келатам. Болбосо силерден мага бир тыйын да кереги жок. Муктаж да эмесмин. Кудайга шүгүр жашоом. Бирок менин элге берген убадамды унутуп, көрпенделикке алдырсаңар, анда мен силерге душман болууга даярмын. Элдин ишенимин актайт деп сиздерге ишенем. Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү жана союздашы. Мындай пикирин президент Сооронбай Жээнбеков 26 сентябрда биринчи радиодогу маегинде билдирди. Мамлекет башчы Кыргызстан Орусия менен кызматташтыкта чоң маани берерин белгилеп, тараптардын учурдагы мамилеси эң жогорку деңгээлде экенин айтты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 28 сентябрда Орусияга жумушчу сапар менен барып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушат. Ушул эле күнү Кыргызстандын президенти Венгрияга расмий сапар алат. Венгрияда өтчү сапары 2 күнгө эсептелген.
25-сентябрда Жээнбеков тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен онлайн кеңешме өткөрүп, алдыдагы сапарларды талкуулаган. Венгрияда ал премьер-министр Виктор Орбан, президент Янош Адер жана улуттук жыйындын спикери Ласло Кевер менен жолугуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан 2018-жылы сентябрда Кыргызстанга расмий сапар менен келген. Балбак Төлөбаев: ноябрда кырдаал курчуйт, кайрадан карантин болот. Ноябрь айында эпидемиологиялык кырдаал олуттуу курчуйт. Бул тууралуу өкмөттүн Ысык Көл областындагы өкүлү Балбак Төлөбаев Фейсбуктагы баракчасына жазып, жарандарды санитардык эрежелерди сактоого, бет кап тагынууга үндөдү. Анын айтымында азыртадан эле өсүү башталды. Октябрь айынан баштап көбөйүп, ноябрь айында кырдаал кайрадан курчуп кетет. Кырдаалдын начарлашын жай мезгилинде эпидемиянын түштүк жарым шаарда жайылган. Ошол мезгилде ал жакта кыш болгон. Эң оор кырдаал Бразилия менен Чилиде болгон. Перу сыяктуу чакан мамлекетте дагы кыштын бир айында 50 000 адам өлдү. Бул абдан олуттуу көрсөткүч. Ошондуктан эсиңизде болсун, бардыгы кайрадан жабылат. Кайрадан карантиндер болот. Буга өтө олуттуу мамиле жасаш керек, деди Төлөбаев. Ошондой эле ал бет каптарды кийүү инфекциялардын дозасын азайтуу үчүн керек экендигин эскерткен. Биримдик номер 1. Төрөбай Зулпукаров: эгемендүүлүк үчүн өмүрүбүздү бергенге даярбыз. Элибиз жалган маалыматтарга ишенбейт. Биримдик демократиялык социализм Евразиялык тандоо партиясынын лидери Марат Аманкуловдун социалдык тармактарда талкуу жараткан видеосуна байланыштуу партиянын төрагасынын орун басары Төрөбай Зулпукаров атайын билдирүү жасады. Кээ бир саясий топтор Биримдик партиясынын мүчөлөрүн элге жек көрсөтүү максатында бурмаланган маалыматтарды таратып жатышат. Шайлоону мындан да жаман ыплас технологияларын пайдаланышса таң калбайлы. Анткени айрым атаандаштар саясий күрөштө ушундай жолду тандап алышты. Бирок кара кылды как жарган элибиз буга окшогон азгырыктарга, чакырыктарга жана жалган маалыматтарга алданбайт деп ишенем. Урматтуу мекендештер, Биримдик партиясынын командасы өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн көздүн карагендей сактоо үчүн бүт күчүбүздү жумшоого, бар өмүрүбүздү бергенге даярбыз. Мекенибиздин бүтүндүгү үчүн күрөшүү ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Элибиздин эң чоң байлыгы бул Кыргызстандын эркиндиги, деп айтылат Зулпукаровдун кайрылуусунда. Абакта жаткан Алмазбек Атамбаев шайлоо алдында кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Бир катар кылмыш иштерине айыпталып УКМКда камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 4-октябрдагы парламенттик шайлоого байланыштуу кыргыз элине кайрылуу жасады. Ал кыргыз элин эркин жана туура тандоо жасоого чакырды. Ал эгерде шайлоочулар добушун ак үйдөн көз карандысыз прогрессивдүү партияларга жана алардын талапкерлерине берсе, анда бир дагы президент жаңы парламент менен өкмөттүн Кыргызстанды туруктуу өнүгүү жолуна кайтаруусуна тоскоолдук кыла албай турганын белгиледи. Биздин конституция ушундай. Тескерисинче, жогорку кеңеште күчтүү оппозиция болбосо, анда алсыз президент дагы тез арада авторитардык башкаруучуга айланышы мүмкүн, деди Атамбаев. Ошондой эле ал бүгүн жаңы жаш лидерлердин эркиндик, демократия жана акыйкаттык үчүн күрөшкө кошулуп жаткандыгына кубанычын билдирди. Атамбаев уулдары түзгөн партияны колдой тургандыгын кошумчалады. Бирок ал башка оппозициялык саясий бирикмелерге да ийгилик каалайт. Ошол эле учурда бул шайлоодо башка оппозициялык партияларды колдогон жарандардын позициясы мен үчүн жакын жана түшүнүктүү. Сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө коррупцияга каршы туруп, акыйкаттык жана демократия үчүн күрөшүп жаткан бардык партияларга ийгилик каалайм, деди мурдагы президент. Мен көптөгөн мекендештер нааразычылык катары баарына каршы добуш берүүнү каалашарын билем жана бул дагы жаңылыштык болот. Өкмөткө нааразы болгон добуштар баарына каршы чыкса, өкмөткө ыраазы болгондордун добуштары ошончолук салмактуу болуп калат. Көп чимкириктер депутаттык мандатка ээ болушат, деди мурунку президент.